Кийинки сөз Атамекен партиясынын мүчөсү, Нарын облусунун координатору, Нарын шаардык кеңешинин 3 жолку депутаты Эрлан Аскаровго. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Эл жогорку кеңештин курамы кандай болот? Татыктуу депутаттар келеби деп суроо коюп үмүт артып турат. Мен депутаттыкка татыктуу бир адам жөнүндө айткым келет. Ал менин алдымда сөз сүйлөгөн Мырзаканов Каныбек агам. Тайманбас, билимдүү, оратор. Алты саны аман адамдарга караганда эл үчүн көбүрөөк күйүп, көп иш жасап жүрөт. Өзгөчө улуу атамекендик согушта дайынсыз жоголгондорду издөөдө, алардын эрдигин даңазалоодо, жаш муундарга үлгү көрсөтүп, тарыхтын билинбеген барактарын иликтеп жүрөт. Бирок Каныбек ага өзү айткандай, ал депутат боло албайт. Анткени бүгүнкү бийлик дипломдуулар гана жогорку кеңештин депутаты болот деп элдин укугун чектеп койгон. Кыргызстандын 5тен 1 бөлүгү гана жогорку билимге ээ. Ошондо элдин көпчүлүк бөлүгүн шайланууга, сүйлөөгө укугунан ажыратып койдукпу. Оозу кыйшык болсо да байдын уулу сүйлөсүн деген заманга келдикпи? Бүгүнкү чиңкирик аталган депутаттардын 2ден 3төн диплому бар. Бирок татыктуу депутат болууга диплом эмес, дарамет, абийир керек экен. Айырмасы билимдүүбү же билимсизби? Ууру ал ууру. Болгон айырмасы билимдүү жигин билгизбей уурдайт. Ошентип Кыргызстандын көпчүлүк эли шайлануу укугунан ажырады. Бул бир эле көрүнүш эмес. Бул тенденция. Жакында депутаттар, жергиликтүү кеңештин депутаттары да жогорку билимге ээ болуш керек деп мыйзам долбоорун киргизишти. Кыргызстанда айыл аймагындагы элдин болгону 10% гана жогорку билимге ээ. 90%-нын диплому жок, карапайым эл. Ошондо айылдын тургундары депутат боло албай калат эле. Өз айылындагы таза суу, сугат, жайыт жана башка маселелерди ортого салып чече албай калат эле. Айыл өкмөтүнүн ишин тескеп, баа бере албай калат эле. Бактыга жараша бүгүнчө бул мыйзам өткөн жок. Бирок жогорку кеңеште башка мыйзам менен жергиликтүү өз алдынча башкарууну жок кылышты. Шаардын, айылдын башчыларын өкмөт тарабынан түз дайындалат. Бул шаардык кеңештин же элдин тандоо укугунан ажыратты дегендик. Ошентип Кыргызстанда эбегейсиз бийлик бир жака топтолуп жатат. Тарых көрсөткөндөй, бул өлкөбүз үчүн өтө коркунучтуу. Бир адам мынча чоң, ченеми жок бийликти эптей албайт. Биз жоопкерчиликти жогорулатып жатабыз дейт. Бул тескерисинче жоопкерчиликти жоготот. Себеби президент ошончо иштин баарын тескей албайт, көзөмөлдөй албайт. Ошончо кызмат орундарына кимди коюп атканын билбейт, тааныбайт. Мындай жагдайда бир гана учур пайда болот. Жанындагы күмөндүү, көмүскө адамдардын таасири күчөйт. Кечеки Максим, Жаныш
икрамдардын пайда кылышына алып келет. Эбегейсиз бийликтин бир колго жыйналышы ылдыйкы баскычтагы звенолордун, ылдыйкы жергиликтүү өз алдынча башкаруудагы айыл шаарлардын дагы иштөөдө изденүүсүн жоготот. Ошондуктан биздин партия өтүшкөн централизация эмес, децентрализация болуш керек дейбиз. Ар бир жаран шаардын, айылдын тагдырын аныктаганга укуктуу деп эсептейбиз. Элдин эркинчектеген, чоркок, маңызы чолок мыйзамдар өлкөнү оор кризистик абалдан чыгарбайт. Тескеринче ондогон жыл артка тартат. Балчыкка баткан саздан чыгарбайт, тескеринче матыра саят. Ансыз да балчыкка дагы кирип баратабыз. Суук босогодон киргенде күчөп, свет тынымсыз өчүүдө. Көмүр тартыш кымбат. Отунга тамак аштын кымбаттыгынан акча ашпайт. Урматтуу туугандар, мен нарындыкмын. Сууктун азабын өз жонум менен жакшы сезип билем. Свет көмүрдүн кадырын ашыгыраак сезем. Бүгүн жылыткычка да колдогонго чектөө киргизип жатат. Үйдө ымыркай балдар бар. Оорулуу кары-картаңдар бар. Жалгыз бой энелер бар. Абалын айтпасаң да белгилүү. Нарындыктар эт көп жейт дейт. Көп жеш керек. Шарт ошондой. Климат оор. Бирок бир кесим эт 500-600 сомду чапчыды. Эт жемек турсун, айрым үй бүлөлөр шорпонун даамын айлап татпай калды. Экинчи тамагыбыз картошка эле. Ал дагы казылып жаткан жеринде 30 сомго чыкты. Жакынкы күндөрү асман чапчыйыры турган иш. Кыскасы бардык жерде абал чатак. Эркиндик чектелди. Адамдардын шайлоого, тандоо укугу чектелди. Өз алдынча башкаруу чектелди. Эми жакшы жашоого да мүмкүнчүлүгү чектелеби? Чектелет. Эгерде азыркыдай абал улана берсе, биз буга жол бербешибиз керек. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Рахмат Урлан. Урматтуу делегаттар.